Салам достор, кандайсыңар, жакшы отурасыңарбы? Мен бүгүнкү видеодо силерге криптонатор кошелек жөнүндө маалымат берип кетмекчимин. Эмне үчүн бул кошелек десеңер, алдыда ушул криптонатор кошелекке чыга турган сонун жумуштар бар. Ошолор жөнүндө да видео киргизем. Бүгүнкү видео только криптонатор кошелек жөнүндө болмокчу. Бул криптонатор кошелекту Play Market'ten скачать эттим азыр. Телефонго орноштургандан кийин биз бул жерде регистрация болушубуз керек. Зарегистрироваться деген басабыз. Ушуну басып туруп эле бул жерге email почтабызды жазабыз достор. Жана ошондой эле биз өзүбүз унутпагыдай кылып пароль коюшубуз керек бул жерге. Мынакей достор, пароль менен почтаны жаздык. Андан кийин регистрацияны басабыз дагы, сохранить дегенди басып коебуз. Күтө турсак бул жерде капча чыгып калышы мүмкүн. Ошону биз теришибиз керек. Күтөбүз достор. Я не робот дегенди, 4 деген жерин басабыз. Ушул жерде автобустарды белгилейбиз. Автобус деп жазып коюптур, себеби машина десе машиналарды белгилейсиңер. Подтвердить басабыз автобус түгөнгөндө. Андан соң бизден email почтабызга код жөнөтүлдү. 6 цифрадан турган код экен. Ушул кодду биз жазышыбыз керек. Ал үчүн email почтабызга киребиз достор. Мынакей email почтабызга киргенде криптонатор деген жерден 009075 деген код келиптир. 009075. Ушуну жазып далее кнопканы басабыз. Бул жерге болсо биз өзүбүз ар дайым киргенге ключевой сөз цифра 1 2 3 4 деп коеюн. 1 2 3 4. Окей. Мынакей достор, криптонатор кошелегин биз көчүрүп регистрация болуп кирип алдык. Эми бул жерде мынакей ушундай криптовалюталар менен иштесек болот. Мисалы, мына биткоин болуп саналат. Ушул жерде өдө ылдый турган стрелканы бассаңар, биткоин адрести алуу үчүн пополнить деген басабыз дагы. Бул жерге өзүбүз адрес создавать этебиз. Название мира деп коеюн. Создать адрес дегенди басабыз. Мынакей создать адрес дегенди басып койсок, бул жерде 36 эрс менен башталган адрес биздин биткоин адресибиз болуп саналат. Мына 2 төртбуштукту басканда бизде адресибиз копия болот. Ушул биткоин адреске биз минимальный кабыл алат экен. Минимальный 3.0.1 биткоин сатошини кабыл алат экен. Башка ал жактан иштеген акчаларыбызды ушундай сумма болгондо биз бул жака которсок түшөт достор. Андан тышкары, мисалы, биткоин которулду дейли бул жака. Которулгандан кийин мына кайра эле өдө ылдый стрелканы басып, обменять дегенди басып, биз рубльга же башка каалаган криптовалютага ушул алмаштырып, андан соң Payer кошелекке да чыгарсак болот достор. История деген жерде ушул силердин транзакция кылган бүт маалыматтар чыгып турат. Мен азыр бул жаңы кошелектү создавать эттим. Ушинтип биз түзүп алабыз. Мисалы, Dogecoin адрес алыш үчүн деле ушу өдө ылдый стрелканы басып, пополнить деген басып, создать адрес мира Doge деп коеюн. Dogecoin адрес деп. Мынакей ушул Dogecoin адрес болуп саналат. Ар бир валютанын өзүнүн адреси болот. Ошо башка жактан чыгарып атканда
Dogecoin чыгара турган болсоңор, анда бул адрести алышыңар керек. Ripple адреси, TZ, Zcash ушул адрестердин өзүнчө алып, анан кийин бул жака чыгарабыз достор. Ушул менен менин видеом аяктады. Ушинтип оңой эле криптодонатор кошелегин түзүп алсак болот. Кийинки видео ушул мен азыр чыгарам, мунун артынан эле Zcash боюнча болмокчу. Жана ошондой эле перевод кылганды, бул жака акча түшкөнүн эң оңой иш ошол жөнүндө көрсөтүп бермекчимин.